бири болуп, интернетке туташкан каалаган компьютерден кирүүгө болот. Биринчи өзгөчөлүгү документти сканерлөө, веб-клип, файлдарды ташуу, тиркемени автожүктөө жана синхрондоштуруу, файлдарды тез түзүү. Төмөнкү шилтемелер браузериңиздин кыстырма тилкесинде сактап алыңыз. Сиздин алдыңызда бир чыкылдатуу менен жаңы документ ачылат. Документ түзүү, таблица менен иштөө, презентация, сайт, форма түзүү, файлдарды уюштуруу. Версияларды башкаруу. Бул жерде сиз жаңы Google Дисктин версиясын жүктөп жана жаңылоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Папкалардын түсүн өзгөртүү. Сиз каалаган папкаңызды түрдүү түскө өзгөртүп алсаңыз болот. Кыстырмалардын көптүгү. Папка жана файлдарды комментарийлөө. Папкаларды каалаган форматта ачуу. PDF белгиси жана колу. Эгерде сиз PDF документтеги текстти тандап, ага комментарий жазсаңыз, электрондук кол коюуңуз же DocHub деп аталган тиркемени кошо орнотуп алсаңыз болот. Андан кийин веб тиркемесинде PDF-ти оң баскычы менен чыкылдатуу менен DocHub'ты тандап алыңыз. Документти өзгөртүп түзүү. Google Диск сиз жүктөгөн бардык файлдарды, мисалы DocX сыяктуу файлдарды Google документтерине автоматтык түрдө өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берет. Office документтерин редакторлоо. Эгерде сиз Microsoft Office документтерин Google форматында которбостон өзгөрткүңүз келсе, атайын кеңейтүүнү орнотуп алыңыз. Файлдарды конвертациялоо. Сиз сүрөттөрдү, документтерди, аудио, видео жана электрондук китептерди бул жерден конверттей аласыз. Аны орнотуп, Google Drive'дан каалаган файлды тандаңыз жана анда ачуу баскычын басып, Cold Convert баскычын чыкылдатыңыз. Форматты белгилеп, конверттөөнү баштаңыз. Файлдарды шифрлөө. Эгерде сиз өзгөчө баалуу маалыматтарды сактап калсаңыз, же болбосо аны коргогуңуз келсе, анда AES-256 алгоритминин жардамы менен шифрлеп алсаңыз болот. Акылдуу издөө, тексттерди издөө же болбосо издөө эң күчтүү жактарынын бири болуп эсептелет. Издөө тилкесине ачкыч сөздү же болбосо сөз айкашын жазсаңыз, анда Google аны камтыган бардык документтерди таап чыгат. Сүрөттөрдү тексттер боюнча издөө. Эгерде сөздү же фразаны киргизсеңиз, сиз документти гана эмес, ошондой эле көрсөтүлгөн текст менен сканерленген PDF файлдарды же болбосо сүрөттөрүн таба алсаңыз болот. Файлдын тиби боюнча издөө. Файл түрүн киргизиңиз, сүрөт же болбосо документ же кеңейтүүлөр, JPG, TXT, DocX. Мындан сырткары Google кошумча файлдарды көрсөтсө, аларды четке кагууга болот. Сүрөт бирге колдонуучуларды издөө. Сиз кесиптештериңиз же болбосо документтерди бирге колдонгон болсоңуз, анда сиз аты же болбосо электрондук почтасы аркылуу издөөгө болот. Gmail почта аркылуу Google Drive'дан кандай издейбиз? Gmail'ды издөө сурамын терсеңиз, анда натыйжаларын Google Drive'да кошуп берет. Файл жана папкалар менен бөлүшүү мүмкүнчүлүгү. Сиздер файлдарды же папкаларды Google Дисктен оң баскычын басып туруп, Google Drive'дагы каалаган файлды оң баскычы менен чыкылдатып,
бөлүшүү баскычын чыкылдатыңыз. Андан соң файлга шилтемени көчүрүп, аны кимдир бирөөгө жөнөтүңүз же аны бөлүшүңүз. Google Drive'дагы каалаган файлды оң баскычы менен чыкылдатып, бөлүшүү баскычын тандаңыз. Андан соң файлга шилтемени көчүрүп, аны кимдир бирөөгө жөнөткүңүз же аны бөлүшкүңүз келген адамдардын электрондук почтасынын дарегин көрсөтүңүз. Gmail аркылуу жиберүү. Сиз каалаган файлды Gmail почта аркылуу жиберүү мүмкүнчүлүгүн ала аласыз. Шарттуу чексиз сактоо. Сиз Google Drive'да каалаган файлдарды акысыз сактай аласыз. Сүрөттө сактагыңыз келсе, 16 мегапикселге чейинки сүрөттөр албетте кысылып берилет. Бирок ошол эле учурда сапат алгылыктуу бойдон кала берет. Сүрөттөрдү кысуу мүмкүнчүлүгүн жөндөөлөр бетинен иштетсеңиз болот. Орундарды көзөмөлдөө. Акысыз 15 гигабайт түгөнөт жана сиз акы төлөнүүчү тарифке өтүүнү каалабаган болсоңуз, сиз көлөмдөрдүн үстүнөн аракеттерди аткарсаңыз болот. Керек эмес файлдарды өчүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Офлайн режиминде иштөө. Кээде интернет жок жерде иштөөгө туура келет. Сиз Google Drive мобилдик кардарын сизге керектүү файлды тандап, жанындагы эллипсис баскычын чыкылдатып, офлайн режиминде кирүүнү иштетүү опциясын жандырып койсоңуз жетиштүү. Ал эми Google Drive'дын өзүнү колдонуу керек болсо, офлайн режиминде кирүү опциясын иштетип алсаңыз болот. Бирок бул жерде Google Chrome'да гана мүмкүнчүлүк берет. Айрым компьютерлерде Google Drive'дын бардык файлдар жана папкалар керек эмес. Сиз керектүүсүн бирин тандап алып, Startup and Sync тиркемесин жөндөөлөрүнө өтүп, Google Drive'дын бөлүмүн ачыңыз. Ушул жерде папкаларды гана шайкештирүү опциясын тандап, эмнени шайкештирүү керек экендигин көрсөтүү зарыл. Android камдык көчүрмөсү. Сиз Google Диск камтылган билдирүүлөрдүн, байланыштар, календар, почта, жөндөөлөр жана колдонмо дайындарынын камдык көчүрмөлөрүн түзүү үчүн курулган куралы бар. Бул тутумду баштапкы абалга келтиргенден кийин смартфонду калыбына келтирип, жана башка Android түрмөгүнө маалымат өткөргүңүз келсе, өтө ыңгайлуу болуп эсептелет. Сүрөттөрдү автоматтык түрдө жүктөө. Мобилдик түзмөктөрдө сүрөттөр Google Photos колдонмосу аркылуу автоматтык түрдө көлөмсүз сактагычка жүктөлүп берет. Мобилдик тиркемелердин колдоосу. Google Drive менен иштөөчү ар кандай мобилдик тиркемелерди колдонуу менен дагы пайдалуураак болот. Көптөгөн текст редакторлору документтериңизди жана кыска жазууларды түзмөктүн эсинде эмес Google Drive'да сактай алсаңыз болот. Мисалы, VPS Office же My Explorer жана башка. Mixplorer жана башка. Google Drive үчүн тиркемелер. Дагы бир пайдалуу куралдардын бири бул тиркемелердин үстүндө иштөө. Сиз каалагандай тексттер, сүрөттөр редакторлору, PDF, ноталар жана башка программалар менен иштей аласыз. Акыркысы IFTTT жөнүндө унутпаңыз. Кызматта бир нече даяр рецепттер бар. Instagram'дагы сүрөттөрдү, YouTube видеолорду Google Drive'га сактоо мүмкүнчүлүгүн берет. Демек, бүгүнкү сабагыбыз ушулардан турат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.